Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы инвестициялык долбоорлордун алкагында курулуп жаткан жолдор төмөнкүлөр. Түндүк түштүк альтернативдик жолу долбоору экинчи фаза. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу Баректин биринчи жана экинчи транспорт коридорлору, Бишкек Ош жолунда Барек 3 коридору, Бишкек Ош жолун реконструкциялоо 4 фаза. Түндүк түштүк альтернативдик жолун реконструкциялоо 159-183 чакырымдар долбоору. Ызык көлдүн Корумду Балбай Баатырга чейинки айланма жолу. Суу Самыр Талас Тараз жолун реконструкциялоо 4 фаза. Бишкек Нарын Торгар жолун реконструкциялоо долбоору. Ошондой эле Борбордук Азиядагы аймактык байланышты жакшыртуу боюнча программалардын 3 фазасы. Бишкек Нарын Торгар жолун реконструкциялоо долбоору 272-365 чакырым үнөмдөлгөн каражат. Ошондой эле Кара Балта Бишкек жолунун курулушу жүрүүдө. Кара Балта Бишкек жолунун курулушу 2017 жылы башталган. Өзүңүздөр билесиздер, мына бүгүнкү күндө ал 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү 45 километр толугу менен былтыркы жылы бүткөн. Быйылкы жылга 7,5 километр Бишкектен чыга беришинен Позгайга чейинки бөлүгү. Азыр 3,5 километр жолго асфальт төшөлүп бүттү. Калган бөлүгү бул жылдын аягына чейин толугу менен бүтүрүлөт. Өткөн жылы жолду тейлөөгө 2 миллиард 200 миллион сомдон ашыгыраак каражат бөлүнсө, быйылкы жылдын эсебинен 7,5 миллиард бөлүндү. Мунун ичинен капиталдык салымдар долбоору 4 миллиард 600 миллион сом. Бүгүнкү күндө бөлүнгөн каражаттын 55,2% өздөштүрүлдү. 2021 жылы 160 чакырым жол салынса, 2022 жылы 573 чакырымды түзөт. Министрликти реформалоо алкагында жол фонду түзүлгөн. Фонд жол тармагын оңдоого, жаңысын төшөө үчүн каржы булактарын табуу милдетин аткарат. Жаңы түзүлгөн ишкана жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 2023 жылдан тартып күчүнө кирмей болууда. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун айрым тилкелери менен жүрүү акы төлөнөт экен. Жол тармагы мындан бияка өндүрүү максатында биз ушул жолдорго кандайдыр бир төлөмдөрдү киргизүү боюнча, кандайдыр бир государственный частное партнерство деп коет, ошондой бир программалардын үстүнө дагы анализ жүргүзүп келатабыз да. Мына азыр бул жол бүтсүн, бүткөндөн кийин биз министрлик өзүнүн позициясын ачык билдирет бул боюнча дагы. Түндүк түштүк альтернативдик жолун реконструкциялоо долбоорун ишке ашырууда Казарман Жалал Абад менен Кызыл Жылдыз Арал тилкесине 121 чакырымга асфальт төшөлдү. Узундугу 3890 метр туннелдин 3070 метри казылган. Арал Казарман жолу 2 эстакадалык көпүрөнүн курулушу бүткөн. Ал эми Балыкчы Кочкор тилкесине 19,5 чакырым, Бишкек Ош жолуна 45,1, Маданият Жалал Абад жолуна 49,4 чакырым асфальт төшөлүп бүттү. Көлдүн айланмасындагы жолдорго токтоло кетсек, көлдө азыр быйыл Балыкчы Корумду жолу кичине каржылоого байланыштуу баягы акыркы 2-3 жылда жакшы жумуштар жүрбөй атты. Муну ачыгын айтып коюшубуз керек. Быйыл акча каражат каралып, жана Балыкчыдан Торайырга чейинки бир 17 километрде участогубузга асфальт төшөө иштери жүрбөй калган, токтоп калган. Ошону быйыл 10 километрин буюрса бүткөрөбүз. Сайфудин Мурзаев, Чолпон Медетбекова, Ала Тоо 24.